өнүгүү процессине мамлекеттик кызматкер катары же жетекчи катары катыша албайм жана катышпайм дегендер болсо, алар акырын эртерээк кечиктирбестен эртерээк жумуштарды тапшырып, өзүнүн жеке жумуштары менен алек болуш керек. Бул да болсо тандап алган жол. Муну да эстен чыгарбагыла. Үчүнчү жол өзүңөр тандап аласыңар. Ошол 3 жолдун бирөөнү тандап алууга кезек келди. Мурдагыдай илең салаң болуп, эптеп илешип, эптеп күн өткөрүп, анан 5 тыйын алып коюп, анан ушу кызматтын аркасынан байып, кызматтын аркасынан мен ушундай жакшы жашап, тим эле баарын камсыз кылам деген оюңардан кайтып жана андай болбойт мындан ары. Мындай болбойт. Баягы үйлөнүп калган адаттан кайтышыбыз керек. Кыргызда бирок айтып коет. Үйлөнгөн адат калабы, уйга жүргөн салабы. Жок, андай эмес. Эгерде кимдир бирөө үйлөнгөн адаттан калбай турган болсо, жүргөн салбайбыз биз. Кишен салабыз. Үйлөнгөн адаттан, мамлекетке зыян келтирүүдөн, мамлекетке кыянатчылык кылуудан кайтпасаңар, урматтуу жетекчилер, анда колуңарга кишен салынат, түрмөгө турасыңар, бала чакаңардын убалына каласыңар, турган урту уят кыласыңар, жана өзүңөр азап тартасыңар. Муну мен коркутуу иретинде эмес, силерге түшүндүрүү иретинде айтып атам. Себеби бул залда жөнөкөй карапайым калып отурган жок. Бул залда бардыгыбыздар билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу адамдар турасыздар. Так, мен ишенем ошого. Ошондуктан ушул тажрыйбалыктын негизинде мен мына урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмалыктардын негизинде ушул жумуштарды аткарып келе жатабыз жана көптөгөн иш пландарды түздүк. Ошол иш пландар менен мындан ары күнү түн иштейбиз. Күнү түн иштейбиз. Жанагы кому не нравится мой график, пожалуйста, на выход деген сөз ушул жерге келди. Такалды. Кимдир бирөө күнү түнү мен иштей албайм. Мен суббота воскресенье дем алышым керек. Bir жылда 35 күн, 40 күн, 30 чыгышым керек. Так? Деген адамдар боло турган болсо, туура мыйзам чегин ушундай болуш керек. Бирок биз жетекчи катары жоопкерчиликти үстүнө алганга аракетибизди жасашыбыз керек. Жетекчилик. Мен азыр мына өзүбүздүн улуттук коопсуздук комитетинде иштеген кызматкерлерге баарын айтып атам. Дем ала бергиле. 30-га чыккыла, дем алгыла, күчүңөрдү топтогула, акыл-эсиңерди жыйгыла. Бирок мен иштей берем деп атам. Мен 30-га чыкпайм. Суббота воскресенье билбейм. Так. Кайсы жерде болсо да, военный кийип жүрөмбү, костюм кийип жүрөмбү, же жөнөкөй спортивка кийип жүрөмбү, ар дайым акыл эсиң менен мамлекеттик кызмат болуш керек. Вот все. Ошондо результат. Тийип качкан дегенди токтотобуз.